Колумбияда Cessna 206 учагы кыйрагандан 6 жума өткөндөн кийин 4 бала жуңгулден тирүү табылды. Бул тууралуу өлкөнүн президенти Густаво Петро билдирди. Президенттин айтымында иш-чара бүтүндөй өлкө үчүн кубанычтуу болду. Издөө иштери 40 күнгө созулду, бирок балдардын аман калышынан үмүттөрүн үзүшкөн эле. Cessna 206 учагы 1-майда кулап түшкөн. Кырсык болор алдында экипаж авариялык сигнал берип, учактын кыймылдаткычы иштебей калганын билдирген. Учак 370 сааттан кийин табылган. Учакта жалпысынан 7 жүргүнчү болгон. 13 жаштагы Лесли Якамбобер Мукутуи, 9 жаштагы Селен Якамбобер Мукутуи, 4 жаштагы Тиен Нориэль Роноке Мукутуи жана 11 жаштагы Кристин Нериман Роноке Мукутуи Витото жергиликтүү коомчулугунун мүчөлөрү. Туугандарынын айтымында улуу балдар жапайы жаратылышта жашоо эрежелерин жакшы билишет. Сыягы издөө куткаруу топтору келгенге чейин аларга туруштук берүүгө дал ушул жөндөмдөр жардам бергендир. Булак Назар Ньюс. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Бишкекте тоноого шектүү жарандар кармалды. Бул тууралуу Ленин райондук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык 6-июнда милицияга МК аттуу жаран арыз менен кайрылган. Ал билдиргендей, ошол эле күнү саат 20:30 чамасында Манас менен Токтогул көчөсүнүн кесилишиндеги аялдамада белгисиз адамдар 70 000 сомдук iPhone 11 үлгүсүндөгү телефонун күч колдонуп тартып алган. Бул факты боюнча Кылмыш жаза кодексинин 206-беренеси менен кылмыш иши козголгон. Кылмышка шектелип 30 жаштагы АТ жана 24 жаштагы КТ аттуу жарандар кармалган. Райондук соттун чечими менен АТ 1 айга камакка алынган, ал эми экинчи шектүү үй камагына чыгарылган. Милициядан билдиришкендей, шектөөлөрдүн биринен тоноолгон телефон табылып, ээсине кайтарылган. Учурда иликтөө иштери уланууда. Булак Назар Ньюс.